Мен негизи мындай эмеге каршы эмесмин да, үйдө отур анан эй бала кара деп андайдан алысмын деги эле. Анткени анын бир мындай кызыккан нерселери бар да. Мен аны бир жумуштун адиси катары билем. Аябай күчтүү адис катары. Мен мисалы балким юмор жаатында, кино жаатында мындай мен билген нерсем бар. Анын өзүнүн сферасында аябай жакшы билет да. Таң калам кээде. Мынтипчи, блин, сен үйдө отурбашың керек, сен иштешиң керек экен, сен билет экенсиң. Мен көпчүлүк эмелерди көргөмүн да, үй бүлөлөрдү, мисалы жубайын айтат, үйдө отур, эч жака чыкпа, балдарды кара депчи. Адам эгерде өсүш болбосо, эгерде мындай бир калыпта калып калса, деградация башталат экен. Үй бүлөдө конфликттер көп учурда ошондон башталат экен. Ажырашуу, Кудай сактасын деги эле мындай ар кандай көйгөйлөр ошонун артынан пайда болот. Ошол себептен дайыма түшүнүү менен мамиле кылып, албетте кээ бир учурларда мисалы мен ага катуу эле айтам да, жестко балдардын сүрөтүн киргизсең деп эле айтам да. Балдарды бул деген личный, бул менин балдарым да. Сенин эле балдарың болсо күжөн. Бул менин да балдарым, ошон үчүн мен керек болсо өзүмдүн бетимди кээде үнтүп алып киргизем депчи. Анан ошону туура түшүнүп, туура кабыл алып, макул деп коет. Калган жагынан эми бошото эле коюш керек го дейм да, мындай иште жумушка кыл деп. Эң эле туурасы, Мен да эсен алайын деп.